Салам достор, сиз KG Top 5 YouTube каналындасыз. Эгерде сиз кинокомикстерди жакшы көрсөңүз, анда бул видео сиз үчүн. Бүгүнкү чыгарылышта 2023-жылы бизди кубандыра турчу кинокомикстер тууралуу сөз кылмакчыбыз. 2021-жылы Marvel студиосу «Что если» деп аталган 9 сериядан турган мультсериалын тартуулаган. Анда биз чоң экрандардан көргөн билген окуялардын альтернативдүү өрчүшү тууралуу баяндалган эле. Мисалы, бир сериясында Стив Роджерстин ордуна Пегги Картер капсуланын ичине кирип Супер Джокер болуп чыкса, экинчисинде Альтрон Мстители командасын жеңип, ал гана эмес Таносты дагы о дүйнөгө жиберип, дүйнөнү башкарган. Ал эми дагы бир сериясында биз билген бардык супер каармандар зомбиге айланып калышкан. Аталган мультсериал көрүүчүлөрдүн купулуна толгонуна байланыштуу экинчи сезонго узартылган. Жаратуучулардын айтымы боюнча мультсериал толугу менен даяр. Анонсторунда болгону 2023-жылы жарык көрөт деп гана турат. Ал эми так датасы такталган эмес. Ошентсе дагы мультсериалды үстүбүздөгү жылдын 1-айларында чыгат деген ушак кептерге ишенип, чыдамсыздык менен күтмөкчүбүз. Ал эми жеке менин чындап күткөн тасмам бул Человек-муравей и оса Квантомания. Анткени бул толук метраждуу тасма кийинки Мстители тасмасына чоң пролог катары берилмекчи. Тасманын башкы терс каарманы бул Джонатан Мейджерс аттуу актёрдун аткаруусундагы Канг Завоеватель же болбосо Баскынчы Канг болмокчу. Канг менен биз Локи сериалынын акыркы сериясында таанышканбыз. Тасма үстүбүздөгү жылдын 15-февралында жарык көрмөкчү. Баарыбызга белгилүү болгон Скотт Лэнг кокустан үй бүлөсү менен Квант дүйнөсүнө түшүп калышат дагы, ал жактан кайра чыгуу жолун издөө учурунда Баскынчы Кангка жолугуп калышат. Андан нары окуя кандай уланаарын чоң экрандан гана көрө алабыз. Что выбираешь? Человек-муравей. 17 март күнү Шазам Ярость богов тасмасы жарык көрмөкчү. Тасманын биринчи бөлүгү 2019-жылы жарык көргөн. $100 миллион тартылган тасма жаратуучуларына $366 миллион киреш алып келген. Ошондо эле DC тасманын уландысы тууралуу ушак кептерди жайылтышкан. Тасмада кайрадан баш каарманды Закари Левай ойномокчу. Силерге кандай билбейм, бирок Шазам тасмасы дагы, Дуэйн Джонсон ойногон Чорный Адам тасмасы дагы мага анча жага берген жок. Андыктан мен бул тасманы күткөн жокмун. Ал эми 5-май күнү көптөн күткөн Стражи Галактики тасмасынын 3-бөлүгү жарык көрмөкчү. Бул режиссер Джеймс Ганндын Marvel үчүн тарткан акыркы тасмасы. Анткени жакында эле Джеймс Ганн DC кино дүйнөсүнүн башчысы болуп дайындалганын көпчүлүгү биле бербесе керек. Стражи Галактики 3 тасмасынын башкы каарманы биз көнүп калган Питер Квилл эмес, Ракета болорун режиссер өзү тастыктаган. Айтайын дегеним, биз Ракетанын кантип сүйлөгөндү билген енот болуп калганын, белиндеги тактар кайдан экенин жана сүйгөнү тууралуу тасма айтып берерин билебиз. Стражи Галактики тасмаларынын ар бир бөлүгүндө бирден каарман көз жумарын дагы билебиз. Мисалы, биринчи бөлүгүндө Грут каза тапса, экинчисинде Йондо көз жумган. Ал эми сиздин оюңузча 3-бөлүгүндө ким оюндан чыгат? Комментарийге жаза кетиңиз. Ал эми кийинки проект Marvelга дагы, DCге дагы карабайт. Человек-паук через вселенные 2 анимациялык тасмасынын дүйнөлүк премьерасы жайдын алгачкы күнүнө коюлган. Аталган тасмада Майлз Моралес Гвен Паук менен биригип ааламдарды кезип, пауктардын варианттарын чогултуп команда түзүшөт. Анткени Пятна деп аталган суперзлодей алардын ааламдарын жок кылуу алдында турат. Анын үстүнө Майлз Моралес өспүрүм курактагы кризиске кабылып, жеке жашоосундагы маселелерин чечүү үстүндө иштөөсү керек. Тизерден жана постерден байкаганыбыздай, тасмада Человек-пауктун 100гө жакын вариантын көрө алабыз. Эгерде сиз дагы Человек-пауктун фанаты болсоңуз, 1-июнь күнү премьерасын өткөрүп жибербеңиз. Акыркы жылдары жашоодон көп запкы жеп, көптөгөн жаңылыктардан терс жагынан таанымал болуп калган Эзра Миллер аттуу актёрдун Flash аттуу жеке тасмасы 16-июнь күнү жарык көрмөкчү. Чындап айтканда, Flash'тын жеке тасмасы акыр аягы чоң экрандарга чыгаарына күмөн санап калганбыз. Бирок Джеймс Ганн ушунчалык эмгекти текке кетирбөөнү чечип, тасманы кино сүйүүчүлөргө тартуулоону туура көрдү окшойт. Анын үстүнө тасмага баш аягы болуп $200 миллион ашык чыгаша кеткен. Мынчалык каражат кеткенден кийин тасма жарык көрбөй калса, албетте анан күйбөгөн жерин гүл болот. Flash'тын жеке тасмасы Flashpoint деп аталып, DC кино дүйнөсүндөгү бүгүнкү күнгө чейинки башаламандыкты оңдоп, түздөп чыгуусу керек деген максат коюлган. Тасма эми өз максатына жетеби, жетпейби, убакыт көрсөтөр. 16-июндан баштап чоң экрандарда Flash кино тасмасы. Не договаривай. Я за. Точно?
Да, мне нужны друзья. Феминисткалар жана Бри Ларсондун фанаттары чаңырып сүйүнө берсе болот. Анткени 28-июль күнү жайдын так гана аптабында Капитан Марвел тасмасынын уландысы Марвеллы деп аталып чоң экрандарга чыкмакчы. Капитан Марвел дүйнөлүк прокаттан 1 миллиарддан ашык киреше топтогону менен Марвел кино дүйнөсүнүн күйөрмандары бул тасманы муздак кабыл алышкан. Анын бирден бир себеби болуп баш каарман Бри Ларсондун бой көтөргөн мүнөзү болгон. Көптөгөн интервьюларында Бри Ларсон тасманын каражат ийгилигин жеке өзүнө менчиктеген дагы режиссерлордун жана ошондой эле тасманын үстүндө эмгектенген жүздөгөн адамдардын эмгектерин жокко чыгарып койгон. Эми Марвелы тасмасы биринчи тасманын ийгилигин кайталай алабы же жокпу, убакыт көрсөтөт. Ал эми Марвелдын кийинки проекти тууралуу азырынча маалымат аз. Эң башкысы Локи сериалынын 2-чи сезону 2023-түн жай айларында чыгат деп айтылган. Ал эми кайсыл ай, кайсыл күн экендиги айтылган эмес. Ошентсе дагы болжолдоп көрсөк, август айларында жарык көрүүсү күтүлүүдө. Сериал биринчи сезонунун бүткөн жеринен башталат дагы Локи TVA уюмунун башчысы болгон Мобиус менен биригип, баскынчы Кангтын бийлигин кулатууга умтулушат. Сериал биринчи сезондо эле 6 серияны ичине камтып, ар бир серия 42-45 мүнөт аралыгын түзөт. Ошол эле учурларда тактап айтканда 16 август күнү DC Синий Жук аттуу супер каарман тууралуу тасмасын тартууламакчы. Сиз бул каарман тууралуу уктуңуз беле? Мен да уккан эмесмин. Демек, эч кимге кызыгы жок. Улантабыз. Сентябрь айында азырынча эч кандай анонстор жок. Ал эми 6 октябрда Sony кинокомпаниясы Человек-пауктун көптөгөн атаандаштарынын бири болгон Крейвен Охотник аттуу каармандын жеке тасмасын тартууламакчы. Бул каарман тууралуу 1994-жылы жарык көргөн легендарлуу Человек-паук мультсериалынан гана билем. Андан тышкары каарман көп эле жолу комикс баракчаларында Питер Паркер менен салгылашып келген деп айтылат. Бирок баары бир азырынча бул каарман эч кимдин кызыгын туудурбай эле. Андан кийин эле Кевин Файги 2 сериал жарык көрөрүн баса белгилеп кеткен. Биринчиси Чёрная пантера Ваканда навеки тасмасында ойногон Рири Уильямс тууралуу Железное сердце деген сериал. Рири Уильямс Пантерада дагы өзүн начар көрсөтүп, тасманын эң чоң минусу болгонуна карабастан, Кевин Файги кантип бир толук сериал берип койгону табышмак. Сериал эмне жөнүндө болоору дагы белгисиз. Ал эми экинчи сериал түздөн-түз Ванда Вижн сериал менен тыгыз байланышта. Вандан башына айлантып жүргөн Агата Харкнес каарманына дагы толук сериал бөлүп берип койгону дагы бир кызыктай көрүнүш. Бир болбосо Кевин Файгинин бул эки каарманга пландары чоң болсо керек. Болбосо ар бир кереги жок сериалга миллиондогон долларларды коротуу бул акылга сыйбаган нерсе. Эки сериалдын тең чыгуу даталары азырынча белгисиз. Ал эми биринчи тизер трейлерлери май-июнь айларында күтүлүүдө. Жана жылдын жыйынтыгын чыгарып 25 декабрь күнү кинотеатрларга Аквамен и Потерянное царство тасмасы келмекчи. Аквамен 1 2018-жылы жарык көрүп DC'нин эң ийгиликтүү тасмаларынын бири болуп калган. 160 миллион долларды түзгөн бюджет менен дүйнөлүк прокаттан 1 миллиард 148 миллион доллар киреше алып келген. Режиссерлык креслону менин фаворит режиссерлорумдун бири болгон Джеймс Ван ээлеген. Билбегендер үчүн бул австралиялык режиссер бизге өз убагында Пила франшизасын, Астрал франшизасын жана ошондой эле Форсаж франшизасындагы эң көп киреше алып келген 7-чи бөлүгүн тартуулаган. Кыскасы, Джеймс Ван чоң блокбастер тартуу жагынан Майкл Бейден эле артта калбаса калгандарына моюн сунбайт. Ал эми баш каарманда кыздардын сүймөнчүлүгүнө айланган Кхал Дрога Джейсон Момоа ойногон. Айтмакчы, Джейсондун сүйгөнүн биринчи бөлүктө Джонни Депптин экс-жубайы Эмбер Хёрд ойногон. Дүйнө жүзүн дүңгүрөткөн ызычуудан кийин DC Эмбер Хёрдтун ролун бир кыйла кыскартып салышкан. Жеке мен бул тасмадан Аватар болбосо дагы ошого жакын болгон мыкты тасманы күтмөкчүмүн. Ал эми сиз кайсыл тасманы көбүрөөк күтөсүз, комментарийге жазып кетиңиз. Видеону лайк менен колдоп, каналга катталууну дагы унутпаңыз. Бул KG Топ 5 болду. Көрүшкөнчө.